Баткен шаарындагы Баткен областык гимназия жатак мектеби 1993-жылы Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын райондук билим берүү бөлүмүнүн демилгеси менен жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен ачылган. Педагогикалык коллективде 3 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, 4 Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси, 16 Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун мыктысы, жалпы 44 жогорку адистиктеги мугалимдер эмгектенүүдө. Педагогикалык жамаат билим берүүнү заман талаптарына жараша өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасында акыркы жылдары кабыл алынган бир нече маанилүү укуктук ченемдик документтери боюнча Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билимден мамлекеттик билим берүү стандарты 2021-2030 жылдарга чейин билим берүүнү өнүктүрүү жана тарбиялоо концепциясынын алкагында билим берүү мыйзамы, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы боюнча жарлыктарга таянып, аларда белгиленген негизги идеяларды улантуу максатын көздөйт. Жаңычыл инновациялык усулдарды колдонуу менен заман талабына ылайык компетенттүү инсанды тарбиялоо деген проблеманын үстүндө иштеп, гимназияны жаңы типтеги мектеп катары калыптандырууда. Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик билим берүү стандартынын деңгээлинде атайын окутуудан өтүп келген мугалимдерибиз жаңы стандарт менен иш алып барат. Окутуунун рейтингдик технологиясынын модулдук системасы салттуу ыкмалардан кескин айырмаланып, окуучулардын билим деңгээлин жогорулатууга шарт түзөрүн тажрыйба көрсөттү. Мугалимдердин басымдуу көпчүлүгү окутуунун модулдук системасынын STEM, PISA окутуу багыттарынын артыкчылыгына ынанып, аны мындан ары өнүктүрүүнүн зарылчылыгын белгилеп, шаардык жана райондук мектептерине усулдарын үйрөтүп келишүүдө. Эки миң 2009 жана 2009-2010 окуу жылдары мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын жыйынтыгы менен облустук гимназия жатак мектебибиз республикада 9 мектептин катарында эң мыкты мектеп катары таанылып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана билим берүү министринин оргтехникасы менен сыйланган. 2014-жылы республикада 100 мектептин катарында инновациялык мектеп катары таанылып, анын ичинен мыкты 30 мектеп катары тандалып, сертификат алды. Акыркы 5 жылдыр ичинде 3 окуучу алтын сертификатка, 1 окуучу президенттин ардак грамотасына татыктуу болсо, 30 жылда 12 окуучу алтын медаль, 73 окуучу артыкчылык аттестатына, 37 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон. Республикалык олимпиадада 1-чи орунду 17, 2-чи орунду 20, 3-чү орунду 20, 4-чү орунду 21 окуучу камсыз кылышкан. Алсак быйылкы 2023-2024 окуу жылында орус тили предметинен 2-чи орунду, тарых предметинен 3-чү орунду камсыз кылышты. 2 окуучу эл аралык олимпиаданын жеңүүчүлөрү. Жалпы республикалык тестке даярдоо боюнча мектептик сынамык тесттери ай сайын өткөрүлүп турат. Ошондуктан республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында 100% окуучуларыбыз босого упайдан өтүшөт. Анын 19% 150 упайга чейин, 71% 200гө чейин, 10% 200дөн жогору упайды алышып, мектептеги жалпы орточо упай 162ден 172ге өскөн. Жыл сайын министрлик тарабынан так илимдер предметтери боюнча өткөрүлүүчү улуттук олимпиаданын бардык этаптарына окуучуларыбыз активдүү катышып, ийгиликтерди жаратып келүүдө. Кыргыз-Швед математикалык олимпиадасына жыл сайын окуучуларыбыз катышып, мыкты көрсөткүчтөрдү жаратып келүүдө. Алсак 2021-2022 окуу жылында бир окуучубуз 3-чү орунду камсыз кылды. Ал эми Flex программасынын алкагында АКШга барып окуп келген окуучулардын саны 22ге жетти. And I'm really proud of my Batken Regional Boarding School.
Азыркы учурда жалпы бүтүрүүчүлөрдүн ичинде 16 илимдин кандидаты, 6 PhD доктору чыккан. Batkenili Gimnazyum Lisesi'nden mezun olmaktan şeref ve gurur duyuyorum. Gimnaziyam Uçkan Uyan Bilim Dülür Mektebi. Мен Баткен областық гимназия жатақ мектебінде оқығаныма аябай мақтанамын. Ich bin sehr stolz, ein Absolvent des Batken Regionalgymnasiums zu sein. Илимге жана илимге жол ачкан Баткен облустук жатак гимназия мектебине, анын ага эжекейлерине терең ыраазычылык. Быйылкы окуу жылынын башында мектебибиз 30 жылдык мааракесин жогорку деңгээлде белгиледи. Баткен облустук гимназия жатак мектеби өзүнүн ооматтуу 30 жылдык тарыхында Баткен жергеси жана өлкө үчүн зээндүү балдарды окутуп, аларды жогорку окуу жайларында даярдап келди. Анткени 30 жыл ичинде бул билим уясын 2000ге жакын окуучу бүтүргөн болсо, анын 99,5% жогорку окуу жайларынын студенттери болушту. Биздин бүтүрүүчүлөр үчүн республикабыздагы Кыргыз Улуттук университети баш болгон бардык жогорку окуу жайларда, Борбордук Азиядагы Америка университети, Орус Славян университети, Манас эл аралык Ала Тоо университеттери, Кыргыз медициналык академиясы, ошондой эле Польша, Венгрия, Германия, Туркия, Россия, Америка жана Япония мамлекеттеринин жогорку окуу жайларында окуп билим алуу салт болуп калды. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн арасынан мыкты илимпоздор, журналисттер, мамлекеттик жетекчилер, дипломаттар, мугалимдер, экономисттер, врачтар, инженер-программисттер, юристтер, котормочулар, саясатчылар жана башкалар өсүп чыгышты. Ал эми алардын тең жарымы азыркы учурда райондун, облустун, республикабыздын ар түрдүү тармактарында эмгектенишип, эгемендүү өлкөбүздүн өсүү өнүгүшү үчүн өз салымдарын кошуп, мамлекеттик жана жекеменчик мекемелерде ийгиликтүү иштеп жаткандыгына жалпы эл күбө. Ошону менен катар гимназиянын уясынан учкан окуучулар дүйнөнүн 30дан ашуун өлкөсүндө иштеп жатышат. Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлигинин буйругуна ылайык Алтын Түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы тарабынан жыл сайын уюштурулуучу конкурста биздин окуучулар облустук, республикалык турларынан алдыңкы орундарды ээлеп келет. Ал эми республикалык манастануу интеллектуалдык таймашына окуучуларыбыз жыл сайын катышып, шаардык, облустук, республикалык турларда ийгилик жаратышууда. Мисалы 2023 жылы Зулпукор жана Маржан топтору республикалык турга катышып, алдыңкы орунга татыктуу болду. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин биргеликте аскерге чейинки даярдоо предмети боюнча жыл сайын өткөрүлчү спартакиадасынан 2023 жылы республикалык турдан байгелүү орунду камсыз кылып келди. Республикалык мыкты медиа бурч сынагында 2019 жылы жана 2023 жылы баш байгени жеңип алдык. Бул да болсо санарып мезгилиндеги чоң жетишкендик. Баткен шаардык жаштар иштери дене тарбия жана спорт бөлүмү уюштуруучу мектеп лигасына жыл сайын активдүү катышып, алдыңкы орундарды ээлеп келебиз. Ал эми быйылкы окуу жылында волейбол боюнча кыздар командасы 3-орун, баскетбол боюнча кыздар командасы 2-орун болсо, волейбол боюнча балдар командасы 1-орунду алып, облустук турга жолдомо алышты. Мектепте окуучулардын бош убактарын туура пайдалануу жана
көндүмдөрүн өнүктүрүү максатында спортчулардын грек-рим күрөшү, акылдуулардын шахмат, келечектеги акын, жазуучу, журналист болом дегендердин акшы окум, адабий көркөм ирими, окурмандардын китеп көй, физика сабагынын алкагында жаш ойлоп табуучулар, информатика сабагы боюнча санарип окуучу, ыр-бийге кызыккандар үчүн бий жана вокал иримдери иштеп, окуучулардын ар тараптуу өсүп өнүгүшү үчүн жол көрсөтүп келүүдө. Билимдар тынчтык клубу түзүлүп, мектеп окуучуларынын арасында тынчтык маданиятын жайылтуу менен кыргыз жараны концепциясына ылайык жалпы жарандык иденттүүлүктү бекемдөө, өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын алдын алуу, мектеп окуучуларынын инсандык өсүшүнө көмөк көрсөтүү, тынчтык клубтарынын уюмдук дараметин чыңдоо боюнча иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүп келишет. Бул клуб Тынчтык жана өнүгүү институтунун колдоосу менен долбоор жазып, 3 жолу 500 евродон утуп алып, ишмердүүлүктөрүн улантып келет. Ошондой эле Баткен шаарындагы экологиялык көйгөйлөрдү жоюу максатында жазылган долбоорубуз 4466 евро гранттык байгеге ээ болуп, мектептерге урналар орнотулган. Мектеп менен ата-энелер абдан тыгыз байланышта иш алып барышат. Ата-энелер мектеби боюнча окутуулар тынымсыз жүргүзүлүп, тажрыйбалуу ата-энелер да окутуу процесстерине тартылган. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облустундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Баткен шаарынын мэриясы гимназия мектебинин түптөлүшүнө, өсүп өнүгүшүнө, азыркыдай деңгээлге жетишине түздөн-түз материалдык жана моралдык жактан тынбай колдоо көрсөтүп, мектеп менен тыгыз иш алып барат. Баткен облустук гимназия жатак мектебинин педагогикалык жамааты мындан арыда талыкпай эмгектенип, Кыргыз Республикасынын өсүп өнүгүүсүнө салым кошо турган мыкты уул кыздарды тарбиялай бермекчи. Mektebim elin kutu sen, bilimin bergen elge ten, külükten külük taktadın, uyası boldum yaşlardım, atkarıp zaman talabın, en mıktı mektep adaldım, gimnaziya, gimnaziya, kut kongon mektebim. Мен кандоодон жаңылбадым дейчүмүн. Биlimdi уям sen meni. Адамдык сапатты өстүрүүгө эң чоң түрткү болгон мектеп бул гимназия.